Biz Kırgızстан бардык эле жерин алып Кыргызстан боюнча эле бардык жерге барып кызмат кылып бересиң. ооба, баткен, жер түгөнгөн жерлерге чейин барып. Жер токтогон түгөнгөн жерге чейин. Машалла. Уборка кылып, кырып, тазалап, кандай принимать этип алган болсок, ошондой кылып тапшырабыз. Мына ушундай соонун проектте үй салып, үйдүн ичине кандай шубак кылсам деп ойлонуп жүргөн бир туугандар үчүн бүгүн биз Папанын жергесиндебиз. Папанда мына ушундай соонун кылып, мына ушул объектти бүтүрүп аткан уста агаларыбыз чыгып атат. Азыр эми буюрса ошол усталар боюнча сиздерге бир катар маалыматын алабыз. Кайсыл жерге чейин, кандай шубак кылат, баалары кандай, үйнесине эмне кетет, усталардан эмне келет, баардыгын толук маалыматын алабыз. Андыктан ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар, үй салып жаткан бир туугандарга ушул видеону дагы бөлүшүп коюңуздар, акырындан маалыматын алалы. Азыр эми бул жерден ошол инибиз маалыматын берет экен. Негизинен устагылар өзүнүн ишин кылып атат. Азыр катарынан ушул жерден жумуштар боюнча бир катар маалымат алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыктар жакшыбы? Шүгүр жакшы. Машалла. Кезектеги объект бүтүп калды уже. Кезектеги объектибиз бүтүп калды буюрса. Машалла. Азыр эми буюрса ошол шубак боюнча бир катар маалыматын берели. Бул объект бышкаңыш менен урулган экен өзү, Ооба. Бышкаңыш менен урулуп, уже азыр мына байкашымча келенсеп болуп атат бул жагы. Объект бүтөйүн деп калыптыр да, уже бир дуал калыптыр, Бир эле дуал калды. Бул жакта ошол дуал калыптыр, анан бул жагы ошол бөлмөлөр бүтүп калыптыр. Бүткөн жактардан көрсөтөлү. Негизинен канча болду келгениңерге объект баштагандан? Келгениңизге бүгүн 3-күнүбүз. 3-күнү уже бүгүн кечке бүтүп бересиңер кудай калса. Бүтүп кетебиз буюрса. Машалла. 2 сааттык жумуш калды. Бир 2 сааттык жумуш калды дейт. Калган буюрса калган баардыгын мындайынан бүтүрүптүр. Мына караңыздар, дуалдар тегиз урулат. Полный подмая урулду, да? Полный подмая урулду, ооба. Маягы менен соонун тегиз мына. Эми бул баягы сыйдаң менен байкаңыздар, сыйдаң болуп, сонун кылып бүтүп беришиптир. Үйүңүздөрдү ушундай сонун кылып жатсаңыздар болот. Анан эми бул мындай кургагандан кийин колго жукпайт экенбиз, кийимге деле, Колго жукпайт, кийимге да жукпайт. Мунун үстүнөн ошо кургагандан кийин мондо агарап, үстүнөн грунтовка берип коюп, ушул бойдон жашаса деле болду берет. Грунтовка берип деле ошол жерде жашап турса деле боло берет. Баягы обойго же болбосо шпаклевкага тапканга бир аз каражат жетпесе, грунтовкага жашаса да боло берет. Боло берет, ооба. Ба жөлөнгөндө кийимге жууп, колго жууп андай болбойт экен да. Негизинен кандай эмелерге дуалдарга урушса болот шубакты? Бардык эле дуалдарга биздин шубак ошол темир менен эле жыгачка жабышпайт да, калган бардык нерсеге жабыша берет. Темир менен жыгачтын башкасы баарына кармап жармаша берет. Машалла мына. Баягы мындай айтканда камгыш, бышкаңгыч, газоблок, пеноблок, полистроблок дегеле блоктун бардык түрүнө жабыштырса болот. Бардыгына боло берет. Машалла. Анан мына негизи көрүп атасыздар, калыңдыгы калың, анан бүт мындай шоптор ичтерине кирип, кармашы дагы бекем болот экен мунукучу. Анан эми кайсы жерге чейин барып кызмат кылып атасыңар? Биз Кыргызстандын бардык эле жерин алып беребиз. Кыргызстан боюнча эле бардык жерге барып кызмат кылып бересиңер. Ооба, баткен, жер түгөнгөн жерлерге чейин барып. Жер токтогон түгөнгөн жерге чейин. Машалла. Анан эми мындай үй нерсе эмнелер кетет? Үйдүн ээсинен ошол доставкасын карап берет материалдын. Свет, суу болду. Эми доставкасы дегенде мешоктогу смести өзүңөр сатып аласыңар. Биз өзү сатып алабыз, анан жол доставкасын төлөйт, ооба. Ошо доставкасын жол кирасына төлөп берет дейт. Анан эми бул жакта бүткөн бөлмөлөрдү дагы мындай көрсөтүп кете берели. Негизинен ошол доставкасынын, суусунун, светин эме алсаңыздар, калганын баардыгын буюрса мына ошол бутондорду өздөрү эме алып берет. Бирок эме болбойт, үйдүн эсинен мыгы алып кел, ага алып кел болбойт. Жок. Баардыгы өзүңөр немелерден бүтөбүз. Өзүбүздөн маяк, саяк полностью. Бойдон бүтүрөбүз өзүбүз. Болду стабалдар, маяк, аппарат, инструменттердин баардык түрү келет. Баардыгы өзүбүздөн болот. Үйдүн эсинен эми баягы мындай айтканда леса бир эшек, биздин эми эшек деп коет үчмүш. Ошолорду отуруп айткан өзүнүн мындай лестницалары кеңир экен. Алып келип эле ушундай кылып, сонун кылып бүтүрүп беришет. Анан бул жакта залда бүткөн жагын көрсөтүп берели. Дуалдын түздүгү негизи кандай болот? Түздүгүнө жооп беребиз. Түз болот. Ооба. 3 мм чейин жооп. 3 мм чейин мындай жооп дейт. Түп-түз болуп, сонун жасап беришет экен. Азыр ошол правила менен эле бир мындай жакты көрсөтүп коелу. Ал баягы чачылган жактарын эми кырып, андай эми затирга глянцеп болот экен ал жактан. Анан бул жерден дагы мындай дуалдын эмесин көрөлү мына. Анан эми мына байкаңыздар, эч бир эмеси жок, сонун кылып, тегиз кылып шуап коюптур бүт жагынан. Мындай алып үйүңүздөр ушундай сонун кылып шуапсаңыздар болот. Усталардын алды канча, уже тажрыйбасы кандай? Кең, көппү? Тажрыйбасы көп эле, ооба. Өзүм ошо 3-4 жылдан бери ушул тармактамын. Өзүң ушул тармакта 3-4 жылдан бери. Ал эми байкашып уста акалар уже чоң. Ооба. Алар уже дагы бир кыйла иштейт,
Ошол. Уже алды ошол 10 жыл өзү инебиз 3-4 жыл иштеп, ошол тармакта жүрүп эме болуп калыптыр. Анан эми баягы көпчүлүктүн суроо берген ушунда үстүнө эле абой чаптаса болобу дегендер көп да. Ооба, болот. Чаптаса да болот. Чаптаса болот. Абойго 90% даяр да уже. 90% даяр, 10% эми баягы бир сырамдай анча чачыраган жерлер болсо, кыр тазалап, жабыштырып койсо боло берет. Ошол. Негизи баягы жылуулоо кандай болот кышындасы? Жылуулугу жылуу. Стена дышать этет. Перлиттер кошулган үчүнчү. Тердебейт. Жакшы да. Кышында жыл термода, короче. Кышындасы жылуу болот, жайында салкын болот. Кышында жылуу, жайында салкын. Азыр деле байкап атасыз. Ички нерсем бирок чындап салкын болуп турат да. Көлөккө салкын, сонун болуп турат. Анан эми ошол жана айткандай эле кышындасы жылуу, жайындасы салкын болгон мына ушул дышащий дуал болот тургандар. Эми гипсовая штукатурка деп коет, аппараттын жардамы менен чачып, ушунда алып бүтүрүп беришет. Анан азыркы күндөгү баасы кандай болуп атат? Азыркы күндөгү баасы Ошто, Оштун ичинде 630-650ден болот. Дуалдын түз кыйшыгына карап. Дуалдын түз кыйшыгына карап. 630дан башталат деги, 630дан башталат. 650ге чейин. 630дан 650ге чейин болот экен. Ошонун ичинде баягы элге түшүнүктүү айтып коелу. Мешоктогу смеси, бүт инструменттер, устабалдар баардыгы ичинде келет. Болгон 630дан санайсыздар дагы суу светини, анан доставкасын эле карап берип койсоңуздар, калган баардыгын ушундай кылып, сонун кылып, уста бир туугандар сиздердин үйүңүздөрдү бүтүрүп берет. Азыр эми мына откостор дагы уже терезе коюлган себебинен сонун болуп чогулуп калыптыр, Ооба, откостор дагы болду. Уголоктор коюлган. Полный уголоктор коюлду чекесине. Чекесине уголоктор коюлду дейт. Анан эми мына үстү дагы азыр бир сыра болуп чыгат негизи, полный. Үстүн кылбайбыз деп аттып эле, ошон үчүн уголок коюлган эмес да, маяк. Маяк коюлуп аткандачы. Маяк коюлуп атканда. Андан кийин ойлонуп калды, бул хозяин айтып калды, кийин коюлган. Үстүндө алып коюлду деп. Негизи азыр ошол акырындап баардыгын ушуну үстүндө бүтүрүп кетесиңер. Бүтүрүп салабыз. Негизи баягы айне коюп койгон жакшы болот экен, биринчи ошого чейин. Айне коюп койсо полностью бүт түшүп кетет да. Сразу эле баягы кийин айне коюп, кайра откос түшүп атып отурбастан, айне коюп койсо тегиз устабалдар өздөрү ушуна откосту чыгарып, сонун уголокторду коюп шуап бүтүрүп кетет экен. Мына чоң терезелерди көрүп бүт баардыгы ушундай кылып откосторун шуап, чекелеринчи баардыгын сонун бүтүрүп коюштур. Анан терезе коюп койсоңуздар биринчи. Андан кийин электричествосын ошол шуаптын ичинде калтырып кетсе да жакшы болот өзү, Кайра эме болуп отурбайчы, мына уже электричествосын бунун неси полный бүтүрүп койгон экен. Азыр эми шуаптын ичинде калып кетти, сонун болуп. Анан азыр эми буюрса иш үстүндө да көрсөтөлү, кандай чачылат, мисалы 1 минутада канча жер чачат, ошол аппарат боюнча да маалымат берели. Мындай напор боюнча да көрсөтөлү. Көпчүлүккө баягы видео катары дагы бир далил болсун, напор менен чачканынча. Азыр эми буюрса аппарат менен чачканда көрсөтөбүз. Азыр эми буюрса баштады. Караңыздар, тегиз кылып, каймактай кылып куюп баштады. Bulan saçmalama. Çok da geçeceksin lan. Ova. Lütfen. Motorla geçeceksin. Almasın abi. Bekle bulursun karanlıkta. Motorla kadar saçma olur. İlk kaça vakit sözde uzaya 1 metre kadar saçma koydum karanlıkta. Motorla da öte sonu. Adam yıldan da üstüp, ürünleri tez tutak sürdürken nasılday mutlu ustalar burada hizmetle almışlar. Ekrandagi modellerge baylanışıp, daha da malumat alsanızlar болады onlar. Азыр эми бун чачып алгандан кийин негизи бүт правила тартылат тегизелип кайра. Правила менен тегизелип тартылат. Бу жерде байкасаңыздар маяк жок. Маяк жоктугунун себеби мына стена неровный болуп, бияка айнектин биягына келип калды да, лазер ачсакчы. Мына айнек, мына азыр жолдо тем азыр. Ушуга жабып калды эме линия. Где-то бир ушул жерлерге келди да. Айнек ачылбай калат экен да. Айнек ачылбай калбат. Анан ошон үчүн үйдүн ээси менен сүйлөшүп келишип, ушундай без маяк под правила ишпай турган сүйлөштүк да. Именно ушул дуал. Ушул эле дуал. Мынал дуал эле, маягы жок. Эмнеге дегенде мынал дуал бир аз иш болгон себебинен мындай келип туруп, айнекке такалып калган себебинен биз без маяк эле правила менен түз кылып тартып бере турган болуп дейт. Азыр негизи жана аппарат менен чачкандан кийин правила менен мына ушундай кылып тартат. Анан эки маяктын ортосун тартат эле өзүчө. Азыр эми правила менен ушундай түз кылып тартып түзөп беребиз дейт. Ушундай кылып сонун кылып шатсаңыздар болот. Азыр эми бул тартып тегиз кылгандан кийин мына ушундай кылып туруп, мына азыр мына асты жагы уже глянцевка болду, көрүп атасыздар. Тегиз болуп турат. Анан мына үстү жагында мындай жерлери азыр глянцевка болуп катар келе жатат. Бул жактанчы
Өйдөдөн баштап келе жатат. Ушундай сонун кылып, философия кылып, үйүңүздөрдү сонун кылып бүтүрүп беришет. Алдына бүткөн жагында көрсөтүп коеюн. Бул жагы мына тегиз болуп сонун ушуп алды. Анан мына электросу ток чыккан жерлер, электр чыккан жерлер пока мында жагылат экен. Анан үйүңүздөрдү ушундай сонун кылып бүтүрүп беришет монда. Экранга номерлерин калтырабыз, WhatsApp'тан дагы, связдан дагы байланышсаңыздар болот. Ушундай кылып үйүңүздөрдү сонун кылып ушуп берген усталар чыгып атат туугандар. Анан негизинде бүткөн бөлмөлөрдү баарын уборка алып чыгып бересиңер. Ооба. Бүткөн комнаталарды полностью уборка кылып, кырып, тазалап, кандай принимать этип алган болсо, ошондой кылып тапшырабыз. Асты стяжка болмосо ошондой кылып туруп, аны тазалап, өзүнөн чыккан бүт баягы кырылып түшкөн немелердин баарын шыпырып тазалап алып кетет дейт. Анан баягы дагы бир жаңылыктар бар дедиң го. Жаңылыктар бар. Если да кумшуак, анан шпаклевка, кызматтар керек болсо, алардын дагы аппараттары бар. Аларга дагы байланышып чалсаңыздар болот. Мына ушул эле дуалды, кумшуак менен десе, кумшуак, кум аппарат деле бар. кум аппарат дагы бар. Мына кумшуакты деле буга чейин тапканбыз, билесиздер. Кумшуак кылдырам десеңиздер, кумшуактыкы деле бар дейт. Шпаклевка аппарат кандай болот ал? Шпаклевка аппарат, эми если бул дуалдын үстүнөн краска кылабыз деп, же дагы бир нерсе кылабыз деп, шпаклевка тарс керек болсо, шпаклевка тарс керек болсо, барып шпаклевканы да тартып беребиз, аппараттар бар. Бул деле как аппарат менен чачып берет да шпаклевка. Тегиз тартып бересиңер. Ал дагы чачып берет, биз тартып коебуз. Мына уже шпаклевканын деле аппараты чыгыптыр, кумшуак, мына гипсовый штукатурка, негизи бардык түрүнү кылган ушул устагыларыбыз чыгып атат. Экранга номерлерин калтырам, WhatsApp'тан дагы, связдан дагы байланышып, кеңири дагы сүйлөшүп, кумшуак боюнча, гипсовый штукатурка боюнча, анан ушул шпаклевка боюнча дагы ошол маалымат алсаңыздар болот. Экранга WhatsApp жана связь номерлерин калтырдык, каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.